Ар бир адам башкаруучу боло алат, бирок лидер боло албайт. Лидер бул өзүнүн кызыкчылыгынан да элдин кызыкчылыгын жогору койгон, өзүн элге арнай алган адам. Бул сөздүн канчалык туура экенин алдыда чогуу көрөбүз. Бүгүн сиздер менен лидерликтин принциптерин камтыган Кылычсыз самурай китебин баяндап беребиз. Китеп негизинен 10 бөлүмдөн турат. Китептин өзөгү болгон лидерликтин сырларын, адамдын оюн туура багытка өзгөртө ала турган мисалдарын айтып беребиз. Себеби адамдын ою өзгөрсө, жашоосу өзгөрөт. Китеп 16-кылымдагы Япониянын легендарлуу кол башчысы Тойотоми Хидеёшинин басып өткөн жолунан кылган иш-аракеттеринин негизинде жазылган. 1 бөлүм. Ыраазычылык, талыкпас эмгек, чечкиндүүлүк жана берилгендик. Китептин автору 1 бөлүмдү лидер ыраазы болгонду билүүсү керек деп баштайт. Ал кандай ыраазычылык десеңиз, китептин каарманы Хидеёши кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулуп, атасынан жаштайынан айрылган. Өгөй атасынан көптөгөн кордуктарды көрүп чоңойгон. Китептен үзүндү окуйм. Бир күнү чечим кабыл алдым. Эне, мен үйдөн кетүүнү чечтим. Өз жолумду табайын. Эми мен атаң-таңка жетмейинче үйгө келбейм дедим. Мен ошол кезде 15 жашта болсом да, көзүмдөгү чечкиндүүлүктү байкаган энем мени токтотуу пайдасыз экендигин билди. Көзүнө жаш алып узатып жатып, энем колума бир салмактуу баштыкчаны карматты. Анын ичинде 1 жылга жетерлик күрүч келгидей жес тыйын бар экен. Мага окшогон жаш бала жалгыз жер кезип кандай кыйынчылыктарга туш болоорун энем билип турду. Балким кайрадан көрүшпөй калабызбы деп да коркса керек. Энем ал тыйындарды мага мурас катары сактап жүргөн экен. Бул ошол кездеги иштеген жумушу бар дыйкандар үчүн да чоң байлык болчу. Энем байкуш бул акчаны кантип таап чогултту болду экен. Ошондо энем мени канчалык жакшы көрөөрүн, мен үчүн кандай гана курмандыктарга бараарын түшүндүм. Өмүрүмдө биринчи жолу чыныгы ыраазычылыкты сездим. Ал күнү Накамурадан мен билген жалгыз айылдан чыккан баткак жол менен кетип бара жатып, энемдин жашоосун жеңилдетүү чечимин кабыл алдым. Мен сөзсүз бутума туруп, энемди талаа жумушунан куткарам. Ал кыялымда болуп көрбөгөндөй ыңгайлуу шарттагы жашоону тартуулайм деп өзүмө убада бердим. Мендеги ыраазычылык сезими өзүмдү оңдоого жана башкаларга жардам берүүгө болгон күчтүү каалоону ойготту. Көпчүлүк ойлогондой лидерликтин маңызы башкалардын кызматын көрүүдө эмес, тескерисинче башкаларга кызмат өтөөдө. Башкаларга дем берип, алардын өзүнүн артынан ээрчиткиси келген киши биринчи кезекте ыраазычылык сырын билүүсү зарыл. Лидер ыраазы болгонду билүүсү керек. Жана башкалардан көбүрөөк иштебеси керек. Себеби үйдөн кеткенден кийин алдымдан чыккан баардык ишти кылдым. Өзүм билбеген иштерди кылууга да туура келди. Көптөгөн каталарды кетирдим. Алардан сабак алдым. Лидердин жөнөкөй адамдардан айырмасы билген ишин да, билбеген ишин да кыла билүүсүндө. Жөнөкөй адамдар ката кетирүүдөн коркушат. Цитата. Ката кетирүүдөн коркуп, жаңы иштерди кылбай коюунун өзү ката. Эгер сиз ишиңизден мурдагыдан жогору натыйжа алууну кааласаңыз, мурда кылбаган ыкмалар менен кылып көрбөгөн жумуштарыңызды жасаңыз. Колунда жок адам, колунда бар адамды талыкпас эмгек менен гана жеңе алат. Талыкпас эмгек сыры мына ушунда. Кыйын учурларда чечкиндүү болгула. Өлбөстүн күнүн көрүү аркылуу көптөгөн адамдардын колунда иштедим. Кийин ойлонуп көрүп, менин курсагымды тойгузган адамдын колунда эмес, менин максатыма жетүүмө жол көрсөтүп, мага устат боло ала турган адамды таап, анын колунда иштөөнү чечтим. Ошондо мен өзүмө өзүм биринчи ирет мага жол көрсөтө ала турган адам ким деп суроо бере баштадым. Өзүм туулуп өскөн жерде Ода уруусунда Нобунага аттуу аскер башчы бар эле. Жаш болгонуна карабай, чечкиндүүлүгү менен, алысты көрө билгендиги менен башкалардан айырмаланчу. Мен анын кызматына кирип, өзүмө устат кылууну чечтим. Ушул чечкиндүү кадамым менин тагдырымды бүтүндөй өзгөрттү. Ал силердигин да өзгөртө алат. Лидериңерге берилгендик менен кызмат өтөгүлө. Ода уруусуна кызмат кылуу менин лидер катары калыптануу жолумдагы маанилүү бурулуш болду. Мен өзүмө жол башчы катары тандап алган Нобунагага берилгендик менен кызмат кылдым.
Бир жолу кыштын кырагандай суук күнүндө Нобунаганын бут кийимен кармап сыртта туруп калдым. Өзүм тоңуп турсам да Нобунаганын бут кийими жылуу турсун деп көкүрөгүмө катып турдум. Ичкериден чыккан Нобунага мени мындай берилгендигимди көрүп, жүрөгү жылыды. Ал менин ийгиликке жетүүмө шарт түзүп берди. Цитата: өздөрүн башкаларга арнай билгендер гана лидер болууга татыктуу. Элди ээрчитүүнү каалаган адам берилип кызмат өтөө сырын билиши керек. Кээ бир кишилер ыраазычылык, талыкпас эмгек, чечкиндүүлүк жана берилгендикти көңүлгө арзыбаган өтө эле жөнөкөй түшүнүктөр катары кабыл алар. Ошентсе да айланаңарга көз чаптырып көргүлөчү. Байкасаңар, ыраазы болгонду билбегендер бактысыз адамдар. Ийгиликке жетишкен адамдар талыкпай эмгектенгендер. Ал эми ийгилик билсеңер чечкиндүүлүктү коштойт. Ата-энеге, балдарга, жетекчилерге, кол алдында иштегендерге болгон берилгендик 3 эсе кайтарымдуу болот. Балким бул жөнөкөй түшүнүктөр лидерлерге эмес, жолдоочуларга гана тиешелүү деп ойлогондор да болор. Бирок лидер болуп, элди артынан ээрчитем дегендер биринчи кезекте башкаларга кызмат өтүүнү билгени оң. Бул принцип жетекчилерге да, алардын кол алдында иштегендерге да тиешелүү. Ыраазычылык, берилгендик, талыкпас эмгек жана чечкиндүүлүк. 4 жөнөкөй сөз. Самурайдын жан дүйнөсү, лидерликтин түпкү маңызы дал ушул 4 сөз. 4 принциптен турат. Ал эми аларды колдоно билген адам мен жеткен ийгиликке жете алат. Экинчи бөлүм. Лидерди кантип тандоо керек? Үзүндү окуйм. Алысты көрө билген лидерди тандагыла. Мен сыяктуу кедей кембагалдын үй бүлөсүндө туулуп, өсүүгө аракет кылып жаткан адамдарга эң алгач өзүңөргө татыктуу лидер тандап алганыңар туура. Менин ийгилигимди Нобунага менен байланыштырып, жөн гана жолдуулук деп атагандар да жок эмес. Албетте, жашоодо жолдуулук да маанилүү. Бирок максат коюу жана ага жетүү үчүн жан үрөп аракет кылуу андан да маанилүү. Мен лидер тандоодо колдонгон бул 3 критерийди силер да колдонсоңор болот. Биринчи, алысты көрө билген адамды тандагыла. Экинчи, ал элден башкача же жаңыча ойлоно алабы, ошого карагыла. Үчүнчү, ал үчүн адамдын аткаруучулук жөндөмүбү же теги маанилүүбү. Ошол кезде жогорку кызматтарга ак сөөктөр гана келе алган. Ал эми Нобунага тегине эмес, жөндөмүнө карата адамдарды кызматка алып, өз доорунан алдыны көрө билчү. Мен Нобунагага канчалык көп кызмат өтөгөн сайын ошончолук мыкты лидер экенине ишенимим артты. Лидер болом десеңер, көрөгөчтүктүн сырын билгиле. Алысты көрө билген лидерди тандагыла. Болгон аракетиңерди учурдагы тапшырманы аткарууга жумшагыла. Мен Нобунаганын кызматчыларынын арасынан эң төмөнкү даражадагы кызматчы элем. Мага берилген ар бир тапшырманы чын дилим менен берилип аткарчумун. Учурдагы тапшырманы аткарууда бардык күч аракетимди жумшоо менин негизги эрежем болгон. Ооба, чынында дүйнө олимпиадасында биринчи орунду алуу үчүн да адегенде болгон күч аракетти жумшап, райондон, андан областтан, республикадан биринчиликти алуу керек эмеспи? Өзүң күчтүү болсоң да областтан башка бирөөгө утулуп берип койсоң, эч качан дүйнө чемпиондугуна чыга албайсың. Бизнес ишинде да майда ийгиликтерди жаратмайын, чоң ийгиликтерди жарата албайсың. Чыныгы лидер болууну каалаган адам ишке болгон берилгендик сырын билет. Ал учурдагы тапшырманы аткарууда болгон күч аракетин жумшайт. Кийинки бөлүмдө каарманыбыз мындай эскерет. Өзүңөрдүн табият берген жөндөмүңөр менен өзгөчө болгула. Өзүндү окуйм. Мен кичинемден эле кыска бойлуу, алсыз денелүү элем. Кылычты да, найзаны да кыйратып ойнотчу эмесмин. Андан көрө өзүм түшүнгөн эсеп чоттордун таштарын ары бери кошкулаштырсам, көбүрөөк пайда болорун түшүндүм. Ошол кезде Ода сарайында отун кымбаттап, көйгөйлүү маселеге айланып бара жаткан. Ал кызматты мага берүүсүн суранып, отунду сарайга бекер алып келүүгө мүмкүнчүлүк түздүм. Силер да өзүңөрдүн өзгөчө жөндөмүңөр менен иш кылып, ийгилик жараткыла. Себеби адам өзү түшүнгөн иште маселе жаралса, аны чечүүнүн жаңы түрүн ойлоп табат. Ал эми жакпаган иш болсо, ал маселеден эмес, жумуштан кутулуу жолун ойлойт. Эгерде лидер болом десеңер,
өзгөчөлөнүү сырын билгиле, өзүңөрдүн табият берген жөндөмүңөр менен иш алып баргыла. Азыркы учурда көп адамдар башчы болушат, бирок лидер боло албайт. Себеби эмнеде? Жетекчиден корккан адам буйрукту аткарат, бирок эч качан ишенимдүү адам боло албайт. Көпчүлүк учурда жетекчилер өздөрүн кызматчылардан жогору коюшуп, аны кызматчыларга ар дайым эскертип турушат. Чыныгы лидер өзүн адамдарга лидер катары көргөзбөй, тескерисинче адамдар аны жүрөгүндө лидер катары көрүшөт. Китептин каарманы Хидайоши да өмүрүнүн аягына чейин кызматчыларына досундай мамиле кылып, жол көргөзүп көп ийгиликтерге жетишти. Негизинен китепте өтө сонун мисалдарды жазылган. Баарын окусак өтө эле узарып кетет. Ошондуктан өз оюбуз менен түшүндүрдүк. Теманын аягында айтаарым чоң болбой лидер болгула. Китептин кийинки темасында автор жеке катнашыңарды бекемдегиле дейт. Анткени кандай иш болбосун жакын адамдардын, достордун жардамына, поддержкасына муктажбыз. Темага төп келген кыргыз эл макалын айткым келип турат. Эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың дейт. Ар кандай кырдаалда аларга да жардам берип, алардан да жардам алып туруу керек. Аягында автор өзүңөргө берилген жолдоочуларды күтөм десеңер, катыш күтүүнүн сырын билгиле, жеке катышыңарды бекемдегиле дейт. 4-бөлүм. Бул бөлүмдө лидердин башкалардан айырмаланып турган кыйын учурларда жол башчылык кылуу жөндөмү жөнүндө айтабыз. Соода ишиндеби же бизнестеби кээ учурларда бар байлыгын жада калса өмүрүн да тобокелге салып, алдыга бир кадам таштоого туура келет. А бул нерсени чыныгы лидер гана кыла алат. Себеби ал алдын ала кылдат даярданып, ишти чечкиндүү алып барат. Байкасак биз көбүнчө бир көйгөйгө кабылсак, коркуу сезимине жеңилип беребиз да эч алдыга аракет кылбастан токтоп калабыз. Чыныгы лидер чечкинсиздикти иш аракет менен жеңүүгө болорун жакшы билет. Коркуу сезимин кантип жеңебиз десеңиз, болуп жаткан окуяны өз учурунда кое бериңиз. Сиз болгону колуңуздан келгенин баарын жасаңыз, андан кийин тобокел кылыңыз. Ар дайым коркуу сезими менен кошо билиңиз. Жашоодогу кыйын учурлар адамдын лидерлик мүмкүнчүлүктөрүн ачат экен. Жашоодо алуудан мурун бергенди билгиле. Жолдоочуларыңарга кечиримдүү болгула. Жашоодогу кандай учур болбосун сөзүңөргө тургула. Ооба, азыр согушкан аймактардын доору бүттү. Жаңы доордун тартиби чабышуу эмес, ал дипломатия. Эртеңки күндүн лидери соода ишинде болобу же коомдук иштерде болобу, жада калса аскер иштеринде да жоокер болбойт. Ал мамлекеттик ишмер болот. Кийинки бөлүм. Жолдоочуларыңардын жумушка болгон кызыгуусун арттыруу, аларга дем берүү, кайсы гана доордо болбосун лидердин күн тартибинде турган маанилүү тапшырма. Алдыда лидер болгусу келген адамдардын билүүсү керек болгон нерсе алдыга иштерди пландап, максатты так коюп, кызматчыларынын жөндөмүнө жараша кызматтарды бөлүп берүү. Андан кийин ыңгайын таап, мактаганды билүү да лидердин милдети. Мактоо бир тыйын турбайт, ал бекер. Бирок анын берген натыйжасы баа жеткис. Ал эми татыктуу кызмат өтөгөндөргө татыктуу акы төлөгүлө. Өзүнүн эмгегине жараша акы алган адам берилип кызмат кылат. Ар бир нерсенин эки бети болгондой эле, китептин 8-бөлүмүндө ийгиликке жетип, бийлик колго тийгенден кийин да эске алчу нерселер жөнүндө айтат. Аны Хидайоши мындай эскерет. Бийлик көп мүмкүнчүлүктөрдү ачуу менен бирге башка нерселерден алыстатат экен. Колубузда бийлигибиз, бизнесибиз болуп өнүгүп өсүп турган учурда, азыркы күн сайын өнүгүп өзгөрүп турган заманда андан ары иш жүргүзүү үчүн кеңешчилерге, кызматчыларга муктаж болосуңар. Ошондуктан кызматка өзүңөрдөн да күчтүү адамдарды алгыла. Лидер канчалык күчтүү болбосун, анын ийгилиги үй бүлөсүнөн, жубайынан көз каранды. Ишкер адамдын бизнеси көп учурда тобокелде болуп, кыйын учурларга көп туш болот. Андай кыйын учурдан ар тараптан колдоо көрсөтүп, жубайы гана жардам бере алат. Автор акыркы бөлүмдө Хидайошинин бийликке жеткенден кийин кетирген каталары жөнүндө бийликтин котур таштары деп эскерген. Япониянын башкаруучусу болгондон кийин менин аялдарга болгон алкымым ачылып,
бир же эки эмес, жалгыз өзүмдүн гаремим болуусун кааладым. Бийликтин күчү менен ар кандай адам оюна келгис каалоомду ишке ашыра баштадым. Бул менин эң чоң каталарымдын бири болгон. Мынакей достор, Кылычты самурай китебинин лидерликтин принциптеринин бир канчасын силерге айтып бердик. Биздин каналга жазылып кетүүнү унутпаңыз. Алдыда мындан дагы сонун видеолорду, сизге пайдалуу видеолорду чыгарабыз.